Саламатсыздарбы? Бүгүн биз Жалал Абад областына караштуу Нокен районунун Так борборунда жайгашкан номер 1 Жомарт Бөкөнбаев атындагы орто мектеби тууралуу кеп калсак. Билим кенчимик анын ачкычы демекчи эле биз баардыгыбыз билимди, тарбияны мектептен алабыз эмеспи? Анда эмесе мектеп тууралуу толук маалыматты эжеке айлардан алсак. Эжеке, сиз ошол мектепти көп жылдан бери мектептин экенсиз. Ошол мектептин деги эле тарыхын, кантип курулуп калган жана ийгиликтери тууралуу айта кетсеңиз. Рахмат. Биздин мектеп Жомарт Бөкөнбаев атындагы номер 1 мектеби 64-жылы курулган райондогу биринчи мектептерден, райондогу биринчи салынган 64-жылы салынган мектеп болуп эсептелет. Мурда аты номер 7 Элинжол мектеби деп аталып келген. Андан кийин номер 1 Бөкөнбаев атындагы мектеп деп аталып калды. Биздин мектептин ошондон бери 57 жылдан бери бир канча мугалимдер эмгектенип, бир канча мектебибизде директорлор иштеп келди. Өтө чоң ийгиликтер жаралган. Мектебибизде кылымдын мектеби болуп 11 жыл кылымдын мектеби деген наамды алып келгенбиз биздин мектебиздечи. Андан кийин 14-жылдан баштап биздин мектебибиз инновациялык мектеп аталып келатат. Бүгүнкү күндө инновациялык мектеп деген дагы наамыбыз бар мектебибиздин. Билим боюнча айта кете турган болсок, бүгүнкү күндө биздин биринчи мектептен окуган балдарыбыз кайсы гана кесиптин ээси болбосун, бүгүнкү күндө биздин балдарыбыз жогорку кеңеште депутат болуп иштеген балдарыбыз бар. Сазовтарда, ар бир сазовтарда эле бизден бүткөн балдардан жогорку кеңеште депутат болуп иштегендер бар. Айлык кеңеште ошондой эле биздин бүткөн бүтүүчүлөрүбүз ар кайсы кесиптердин ээлери болуп эмгектенип келатат, жатышат. Мындан сырткарда чоң бир дагы бир эмебизди айта кетсек, бизде 2016 жылы биздин мектеп ысык тамакка өткөн. Мына ошол 1-класстан 4-класска чейин, мына ошол 1-ден 4-кө чейинки окуучуларыбыз бүгүнкү күнгө чейин 16 жылы ачылып, ошондон бери ысык тамак ичип келатышат. Бул дагы биздин ушул жакшы ийгиликтерибиз. Мындан сырткары биздин мектебибизде окуучуларыбызда олимпиададан, ОРТдан жакшы балдарды алып келатышат окуучуларыбыз, бүтүрүүчүлөрүбүз, 11-класстарыбыз. Быйылкы жылда эле айта турган болсом, быйылкы жылда республикада ош тил сабагынан окуучубуз 2-орунду алды республикада. Жылда биздин мектептен кылымдын интеллектуалы деген конкурстардан жылда биздин балдарыбыз республикада, областта 1-орунду, республикада байгелүү орундарга ээ болуп келишет. Мындан дагы сүйүнүчтүү дагы бир кабар, кечээ 11-класстарга аттестат тапшыруу аземин өткөздүк. Биздин жетекчилерибиз келип, 11-класстын окуучусу Абдасамова Дарика деген окуучубуз райондо 191 балл менен эң жогорку балды алып, районубуздагы эң алдыңкы мектептердин катарында жогорку балл менен кечээ күнү ушу жетекчилер келип, ошол аттестатын тапшырып, стипендия тапшырып кетишти. Айыл өкмөт тарабынан ушундай жакшы ийгиликтерибиз көп жаралып жатат. Айтышыңызга караганда мектептин курулганына 60 жыл жакындап калыптыр. Бирок мектептин сыртынан караганда кечээки эле курулган мектептерге окшош экен да. Бунун себеби эмнеде айта кетсеңиз? Рахмат. Бунун себеби биздин жамааттын эмгеги дейм. Ошондой эле мектепте ушул ремонт иштери, бизде мен атын атап кетким келет, Тутаев Курман агай бүгүнкү күндө көз өтүп кетти. Ушул агайдын салымы аябай зор деп баалайм да. Себеби бул агайдын эмгеги зор. Ар бир ремонт болуп турган жерди ушунчалык өзүнүн чөнтөгүнөн дагы ремонт кылып турган киши эле да. Жай жанат болсун агайыбыздын. Андан кийин Төлөшө дарежеге алып кетти. Андан кийин ушул эле жердин бүтүрүүчүсүмүн, мен дагы ушу мектептен бүткөнмүн. Ушул мектептин ушу сапаттуу ремонт болушуна, ушу жада калса уже чөнтөгүбүздөн эле ремонт кылып келгенге, бүгүнкү күндө деле мына былтыр онлайн
болуп бала болбоду, ремонт, мизерный акча менен мектептин баланын санына дегенде бизге азыраак болуп калды. Ал эми кубатурасы өтө чоң. Мектептинчи ремонт кылганда бизде ушундай бир жакшы сапат бар. Мугалимдерибиздечи өз жанынан кабинеттерди өз жанынан сапаттуу краска менен ремонттоп иш салууга чиркетишет да. Бул дагы ремонтубуздун, мектебибиздин анан ар бир ушул мектепте эмгектенип аткан мугалим бир жерди бүлүндүрбөгөнгө, ар бир жерди көзөмөлдөп, ар бир кананы көзөмөлдөп, ушу сапатын бүлүндүрбөгөнгө, ушу мамлекет тарабынан берилген парталоо, коридорлорубузда илинип аткан ар кандай көргөзмөлөр болобу, ушулардын сапатына жалпы ушу жамааттын ушу ынтымактыгынан, жамаатыбыздын ушул бир жакадан баш чыгарып бир жерден кол чыгарган ички биримдиктин негизинде. Себеби бул мага тиешеси жок деген мугалим жок да биздечи. Баары кайсы жерде кандайдыр бир көйгөйлүү боло турган болсо, мугалимдерибиз өзү да ушу жардамдашып берет. Мен дагы азыр айтып өттүм. Былтыркы жылы толугу менен бизде улуу асакал эжекелерибиз ремонт кылып берди. Бүгүнкү күндө дагы ушундай ошол традиция бар биздечи. Мектептин кандайдыр бир көйгөйлүү жери боло турган болсо, биздин өзүбүздүн эле мугалимдер демөөрчүлүк кылып беришет да. Ремонтуна, же болбосо коридорубузга, башка жерлерибизге. Бул жагынан мындан сырткарыда биздин ушул эле мектептен бүтүп кеткен бүтүрүүчүлөрүбүз да өзүнүн салымдарын жакшы беришет. Мурдагы жылы мына көрдүңөр болсоңор керек, беседкабызда ушу 20 жылдыктар ушул беседканы куруп беришти. Андан кийин бизде көмүркана, бизде өзү электр отоплениесинен жылытылчу эле. Андан кийин көмүр айнала турган жерибиз жок. Кийин көмүргө мына биздин ошол көмүркана же болбосо көмүр менен ысытуу, жылытуу системасынчы бизде биздин ушул бүтүрүүчүлөрүбүздөн 20 жылдык кийин балдарыбыздын салымдары болду да. Көмүр менен иштетүү үчүн жылуулуктучу куруп беришти. Бул дагы эң чоң салым. Ошо министерстводон ушу жардам көрсөтүшүп, ушул көмүр менен жылытылып калды. Былтыркы бүтүрүүчүлөрүбүз 1983 жылы эме болгон окуучуларыбыз 20 жылдыктар келип көмүркананы куруп беришти. Ал эми быйылкы бүтүрүүчү 20 жылдыктар спорт залыбыздын, аны да байкадыңар болсоңор керек экен, спорт залыбыздын эмесин куруп беришти, терезелерин жаңылап беришти. Шылса мен мына быйыл 7-чи жылга иштеп атам. Ушу 7-чи ага чейин мен иштегенге чейин дагы биздин мектебибизге бүтүрүүчүлөрдүн салымдары аябай жакшы берилген. Бүгүнкү күндө ушу мен келгенден бери дагы алды жактагы ограждениени көрдүңөр. Ограждениябызда да ушу 20 жылдыктардын эсебинен болгон. Андан кийин Жомарт Бөкөнбаевдин эстелигин дагы ушу 20 жылдыктар кылып беришти. Мен иштеп аткандан бери. Андан кийин наркы 4 кабинет канабыз бар. Ошол жакта да ушу 20 жылдыктардын салым менен пластик терезелерди орнотуп беришти да. Бизде ушул жагынан бүткөн биз сыймыктанабыз биздин бүтүүчүлөр менен. Билимди, тарбияны ушу биздин мугалимдер жамааты жакшы бергендиктен да ойлоймун. Дайыма ушу салкын көз карашта карабастан жакшы өздөрүнүн салымдарын берип келет бүтүүчүлөрүбүз. Биз дайыма ушу биздин бүткөн балдарыбыздан ушу сыймыктанабыз, ушул тараптардан жардам берилет көп жактарыбызга. Анан эми мектепти мен азыр бүгүн силерден угуп атам, сүйүнүп жатамын. Себеби бизде жана алтын тамгага дагы эме алганы, тез алганы келген министерствонун кыздары келип дагы аябай бир 2 жыл мурда сүйүнүп кетишкен да. Эжеке, кудушу силер берген суроону берди да. Эжеке, кече жакында курулган мектептер мынчалык эмес, качан курулган дейт. Ушундай курулган, ушундай болду, ушундай десем, мектебиңиз жап-жаңы, таптаза жашнакай мектеп экен дейт. Аябай булдай сөз бизди кубандырат да. Андай сөз деген биз үчүн дем берет да. Дагы жакшы кармаганга, сактаганга аракет кылабыз. Анан эми көйгөйлөрүбүз деле бар, көйгөйлөрүбүздү дагы жергиликтүү бийлик менен чечебиз. Көйгөй жок жер болбойт да. Ушул мен ойлойм, ушу жамааттын, мугалимдердин ушу биримдикте иштөөсүнүн натыйжасында ушундай мектебибиз бүгүнкү күнгө чейин ушундай жакшы сакталып келе жатат болсо керек деп ойлойм.
Туура айтасыз, жеке бир гана мектеп сырткы келбетинен эмес, ички ичиндеги балапандардын дагы жакшы ыйлык учурат деген ишеничке кирдик. Биз анткени биз кире бериште деле ушул мектептин жетишкен ийгиликтерин көрдүк, ушул мектеп турмушунан алынган сүрөттөрдү көрдүк. Чынында эле кызыгат экенсине ушу мектепте иш-чаралар көп болуп, ушул окуучулардын билими күчтүү, таланттуу экенине көзүбүз жетти. Ушу сиздер дагы окуучулардын талантына жолуктоо болбостон же каршылык кылбастан ошо иш-чара өткөрүп берип кылып турасыздарбы? Ошол мектепте иш-чара өткөрүп дегендей. Бул жагында азыр мына сүрөттөрдү көрдүк деген бизде ушундай традиция бар да. Жылдын жыйынтыгы менен биз сүрөт өткөзөбүз мектепте. Былтыр пандемия башталып окуу болбой калды, сүрөт өткөрүлбөй калды. Быйыл дагы андай сүрөт өткөрүлбөй калды. Жылдын жыйынтыгы менен ушу 1-класстан баштап 11-класска чейин жылдын жыйынтыгын чыгарып, сүрөт өткөрүп, ошол биздин окуучубуз спорттон чыктыбы, билимден чыктыбы, олимпиададан чыктыбы, кайсы бир өнөрлөрүн көрсөтүп чыктыбы, же болбосо жана мен эменин 21-кылымдын интеллектуалы деген боюнча бизде жылда чыгат международный олимпиада бул дагычы. Мына ушундан биздин райондо ушу биздин мектептин балдары чыгат да. Биздин мектепке ошол эме боюнча Польшадан келип кетишти коноктор. Дагы быйылкы жылы дагы Германиядан келет деп атты эле. Бүгүнкү ооруга байланыштуу негедир токтоп калды. Быйыл дагы Германиядан дагы бизге коноктор келмей эле. Алар келбей калды. Мен ушул сүрөт менен биз балдардын эмгегин баалайбыз. Ата-энелерине ыраазычылык билдиребиз. Балдарыбызга ыраазычылык билдирип, ушу мыкты окуучу, мыкты спортсмен, билимдүү окуучу ушундай номинациялар менен сыйлап келебиз. Мындан сырткары ошондой эң алдыңкы 1-орундарга алган окуучуларыбызды биз өзүбүз ушу мектеп тарабынан лагерьге жибердик элек. Мына 2 жылдан бери ушул традицияларыбыз дагы токтоп калды. Себеби ооруга байланыштуу ата-эне да чочуйт, биз да чочуйбуз. Окуучуну бир кандайдыр бир эмеге карата сыйлоо жагы ушу 2 жылдан бери токтоп калды. Ага чейин, оор болгонго чейин бизде ушу жылдын жыйынтыгы менен сүрөт өткөрүлүп турат. Ар бир баланын эмгеги бааланып, ийгилик алып келген мектептин коргоо эмеси чести үчүн ушу ийгилик алып келген балдарыбыз, ошондой эле ата-энелерибизди сөзсүз жылдын жыйынтыгы менен биз чоң сүрөт өткөзүп, мектеп боюнча өткөзүп, аларга баа берип сыйлайбыз. Жеке өзүңүз башында айта кеттиңиз, ушул мектептин бүтүрүүчүсү болгонмун деп, ошол мурунку сиз окуп жүргөндөгү маала окуучулардын билимдери жана мектептин шарттары жана бүгүнкү күндөгү окуучулардын билими жана мектептеги шарттары тууралуу айта кетсеңиз, айырмаларын. Мен ойлойм, олимпиада кече жакында деле болуп калган жок, илгери эле биз окуп жүргөндө эле олимпиада болуп эле. Бизден көбүнчө республикалык олимпиадага математикадан барат эле. Математикадан, кыргыз тилден өтө көп барышат эле. Химия менен биологиядан республикалык олимпиадага барат эле. Ошол биз окуп жүргөндө деле олимпиада ошол мезгилде деле ошо 30 жыл, 40 жыл мурда деле ошо олимпиада республикада биздин ошо мектептен окуучуларыбыз барат эле олимпиадага. Анан эми ошол ийгиликтерди жаратып келген эжекелерибиз бүгүнкү күндө арабызда жок. Бирок ошол эле эжекелердин жолун улап, бүгүнкү күндө дагы ошо олимпиадага ар кандай иштерди аткарып аткан мыкты мындай чыгармачылык менен иштей турган мугалимдерибиз аябай көп. Жаш кадрлар келип аткандар бар, келипсем айлык аз деп кетип калгандар болот. Бирок туруктуу ушул жерде туруп кала турган мугалимдерибиз ушундай ийгиликтерге жеткизип келатышат да. Эми ошол эле биз окуп аткан мезгилдеги болуп аткан иш-чаралар, ошол эле. Эми кичине кандайдыр бир өзгөчөлүктөр болбосо, мына бүгүн бизде Семете Манас уюму бар, Семете уюму бар, Сейте уюму бар. Ал уюмдар болгон да бизде. Комсомол болгон, комсомол өтөт элек. Азыр биз Манаска өтөт атабыз, пионерге өтөт элек, Семетейлер. Биз пионерге кабыл алат элек, жакшы окугандарды. Бүгүнкү күндө бизде дагы эле ошол Семете уюмуна кабыл алабыз, кимдерди? Жакшы окуган окуучуларды. Сейте уюмуну, бул октябряттар, биз окуганда октябряттар эле,
Azırkı бүгүнкү күндө сейтекке уюмда кабыл алабыз. Эң мыкты, эң жакшы окуган окуучуларды. Ошол нерселер деле аты эле өзгөрүп калбаса, калган ошол көп нерселер бүгүнкү күндө деле уланып келатат. Билим ошондо деле мыкты эжекелер, ошондо да мыкты мугалим агайын эжекелер балдарыбызга билим берип келген болсо, жанын үрөп иштеген болсо, бүгүнкү күндө ошондой. Бир гана эмеси бизде пактага сентябрдан чыккан боюнча декабрда кайтат элек. Декабрда кайта мектепке келет элек да, талаада болот элек, пакта теримде. Жаз келгенде жагенеге чыгат элек. Жай келгенде чөп оргон окшарды менен чыгып келет элек, мугалимдер алып келет элек да. Мына алашты билесиңер жайлуу. Ошол жака чөп оргону барат элек, апыртанда болот элек чөп оргону окуучулар. Ошо менин өзүмдүн балалык кезимде да. Азыр бүгүнкү күндө ошол нерселер жок, эмгек. Азыр өзүбүздүн мектептин территориясын эле шыпырып тазалап ар бир окуучуга бөлгөн участка бар, ошолорду тазалап эле койбосок, айырмачылыгы ушул мурда биз окуп аткандагыдан өзгөчөлүгү ушул болот да. Бүгүнкү күндө ошол ар бир чейректе каникул берилип атпайбы? Мына ошол каникулда балдар эс алып элатат. Ал эми бизде биз окуган мезгилдерде ошондой экзамен тапшырып атабыз дегендей калып, комсомол өткөндө, пионер өткөндө, октябрят өткөндө ошол эле нерселердин баары бүгүнкү күндө Манас сейтекте деле аткарылып атат. Анан эмгек талаага чыкмай, эми азыр бүгүн ар бир жер өзүнүкү болгон үчүн ата эне балдардын өзүнүн ошо пактасына жүгөрү эгип атабы, башка тала жумуштар болуп атабы, дыйканчылык болобу, мал чарбачылык болобу, ата эне өзүнүн ушу иштеринен балдардын эмгектенип атат. Ал эми мектепте мындай эменин мындай иштери жок да, азыр бүгүнкү күндөчү ал эмгектер жок. Эмгек дагы эң жакшы баланын билим алуусунда. Бирок ошол мезгилде сентябрдан баштап декабрга чейин пактада жүрсөк дагы, чөптө жүрсөк дагы, жагарада жүрсөк дагы, бирок олимпиадага чыкчу эле. Балдар, кыздар олимпиадага чыкчу эле, спортсмендер чыгат эле балдардан, волейболисттер чыгат эле, футболисттер чыгат эле. Аябай мыкты конкурста чыккан окуучуларыбыз аябай жакшы чыккан ийгиликтер болуп келген, бүгүн да болуп келатат. Мындан кийин да буюрса, Алла кааласа улантылат деген ойду айткым келет. Мурат эжеке, ушул мектеп чын эле суктагыдай мектептердин бири экен. Себеби сиздин айткан сөздөрүңүздөн мектептин айынан чөйрөсүнөн да байкадык, кандай таза тутулат, кандай жакшы билим беришин, сүрөт баардыгы эле азыркы күнгү күндө мындай видео сүрөт бул ошо отчет катарында болуп калды да. Ошол алардын да көрүп биз мектептин мыкты мектептердин бири экенин билдик. Сизге да чоң рахмат, убактыңызды бөлүп мектепти тууралуу айтып бергениңиз үчүн. Мындан ары дагы мектеп ушул бойдон калып, ушул бойдон билимин күчтүүлүгү, окуучулардын чыгышы боюнча дагы алдыңкы мектептердин бири болушун чын жүрөктөн каалап кетебиз. Рахмат, чоң сизге да ийгилик каалайм. Рахмат эжеке. Рахмат.